Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мексика аркылуу келип, бир эликти союп, терисин сыйрып аткан жеринен коркунучтуу жерлер да болду. Катерден кетип атканда антарылып кетейин. бул жумушта канчадан бери иштеп атасың? Ушуларды Кыргызстандан алып келдиңерби? Кыргызстандан алып келдиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Сиздер менен кайрадан эле Өмүрбек. Бул чыгарылышта дагы аман эсен жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Туугандар, бүгүн сиздерге бул көптөн күткөн чыгарылыш десем да болот. Эмнеге дегенде, бүгүн Мексика аркылуу келип, Америкада бир канча кыйынчылыктар менен бир төмөн даражадан азыр бир сонун даражада иштеп жаткан биздин мекендешибиз менен анын бир күндүгү кандай өтөт? Ошолор менен сиздерге бөлүшөбүз. Анда эмесе бул үйдө жашайт экен 5-6 адам болуп, кыргыздар. Ассаламу алейкум, Мирлан. Кандайсың? Жакшы. Соолук жакшы. Жумуштар кандай болуп атат? Болот атат. Мирлан менен азыр бул үйдө жашайт. Мирлан кандай жумуш иштейт? Ошолордун баардыгын сиздер менен чогуу көрөбүз. Анда эмесе Мирлан айтып бербейсиңби, сен качан келгенсиң, канча болду келгениңе? Келгенде эле кандай кыйынчылыктар болду? Ошолор менен бир катар айтып берсең. Биздин келгенибизге 7 ай болду. 7 ай. Мексика аркылуу келгенбиз. Келгенде 37 күндө келдик. Кыргызстандан чыгып, Америкага киргенче 37 күн болду. Эми айтпайм, конечно, жеңил болду деп. Аябай эле кыйын болду. Чыгып атканда да бизге айтышкан, бул кыйын болот. Жеңил эмес депчи. Анан бирок бир четинен өзүбүзгө да жакшы болду. Көп мамлекет көрдүк. Баягы эстей кала турган күндөр болду да. Катерден, океандан жүрдүк. 14 саат. Аны келгенде үйдөгүлөр айткан жок болчу, чыгып атканда билишкен да. Анан өткөндөн кийин ушинтип. Мен дагы эле айткан жокмун, бирок туугандарга айткан болчумун, туугандар айтып коюшту. Азыр мына видеодон көрөсүздөр, анда бул кантип келгенин. Анан бияка келдик, биринчи эле маселе баягы квартира болот да, бияка келгенде. Ошо Мексикадан келгенде бир кызыктууларды айтып берип койсуң, бир аз баягы элдер айтып атышат да, жунгли менен келесиң, маймылдар менен чогуу жатасың, жыландар чыгат дегендер. Ошолор чын бекен же кандай? Чын эле экен, биз Мексикадан жатып калдык 3 күн 40 градус, душ жок. 40 градус ысык. 40 градус ысыкта. Баягы койоттор деп коет, ошо кишилер бизди алып кетиш керек эле. 3 күн бизди күттүрүп койду да. Ошол жерден аябай кыйналдык, кызыктуу болду, душ жок. Тердеп баягы 10 бала бир комнатада, бир матраста 3төн жатат. Эптеп күн өткөзүп, бүтүп. Чындыгында көп эле кызыктуу окуялар болду баягы. Коркунучтуу жерлер да болду. Катерден кетип атканда антарылып кетейин, биз 3 катер кеткенбиз. Биздин соседний катер семейныйлар бар болчу, ошо антарылып кетейин деген да. Судан кетип атканда. Судан кетип атканда волналар катып аткан да океандачы. Түн ичинде берекке жетейин дегенде баягы жайлап калып экен да буларчы. Суу чачырап жайлаганда, баары суу, бүт суу. Күн суук кечинде суу болуп аткан. Берекке эч эле жетпейбиз. Жерге түшкөндө бир окундум, ошо чыкканманчы. Берекке чыкканда эле жатам жерге деп туруп. Жеттик, шүгүр жакшы, аман эсен жетип алдык, жетип туруп эле берекке түштүк, түшкөндө эле ох деп эме болду, отурбайм катерге болду экинчи деп. Анан ошол жактан түшкөндө эле еще бир болото бар экен, где-то белден келе турган. Баары ушул жактан кечип өттүк. Анан бутта сланц болчу. Киргенде бир бутум батып кетти, чыгарганда баягы тапочкам ошол жакта калып кетти. Анан чыгып экинчи бутум чыгарсам, экинчи бутумдуку да калып кетти. Анан аны түн ичинде издеп караган эме жок да. Кетип атсам бирөөсү уже аңып чыгып калды. Өтүп кеткенде артында дагы кишилер өтүп аткан, алар деле ошондой болуп баягы бири-бириникин чыгып калганын кийип ушунчу эле эптеп өтүп кеткенбиз. Негизи ошол жак менен келдиңер, канча мамлекет аралап келдиңер ушунда? 10 мамлекет болду. 10 мамлекет. Негизи баягы кыргыз мекендештер азыр ошо Мексика менен көп келип атат да. Кандай сунуштайсың ошону же кандай? Баягы семейныйларга жок сунуштайм. Бизге окшоп жаш болсо баягы өтүп келе берет да. Кыйынчылык любой жерде эле болот. Пешком баскан жерлер болот. Биз келдик, бала чакалуулар да келди, аябай кыйналып калышты. Биз 10 бала келдик, ошо биз менен 2 семья келди, аларга жардам берип, кичине жеңил болду да. Акыркы суроо, мисалы
Кыргызстандан чыккандан бери Америкага чейин канча доллар кетти, канча миң же канчасы миң сом? Бизки в общем алганда бияка киргенге чейин 9000 доллар кетти. Өзүңүзгө? Ооба. Бияка киргенге чейин. Бияка келгенден кийин да квартираң бар, машина алыш керек арендага. Ошону сүйлөшөлүчү. Бияка кирдиңиз, киргенден кийин квартира маселеси, негизи эле Америкага келгенден кийин Америка сиз ойлогондой болдубу? Кандай кыйынчылыктар болду? Америка мен ойлогондой болгон жок, анткени баягы кинолордон көрүп элестетип алабыз да. Вау депчи. Бияка келгенде кадимкидей эле үйлөр, кадимкидей эле бактарак. Именно mo Чикагого келгенде айылга түшүп калгандай эле болду. Бирок эми, конечно, все аккуратно, но прям вау эмес да. Келгенде эле квартира издемөө башталды. Мен биякта досум бар. Досум менден 1 ай алдын келген. Келгенде эле биринчи күнү машинада жаттым, досум машинасында. Биринчи күнү келип эле машинада жаттым түнөп. Анан эртеси квартира издегенде эле бул бат эле табыла калбайт экен да. Келгенде 3 күн издедим. Ага чейин ошо как раз эртеси эмеге барып калдык, мечитке. Биякта кыргыз байкелер бар экен, жакшы байкелер. Биякта досум да мечитке барып, ошо дават, биякта дават деле болот экен. Ошо даватка барып, ошол жактан тоз алышты, жакшы эме болду. 3 күн ошол жакта болдук, квартира тапканча. Квартира тапкандан кийин квартирага чыгып, иштеш керек болуп калды. Биринчи эле жумушуңар эмне болду ошондо? Доставка болду. Баарын иштегенде эле бияка 90% секендештер иштеген жумуш. Келгенде эле машина арендага алдык. Машина издеп, машина алып, аккаунт ачтырып, доставкада иштеп баштадык. Доставкада биринчи ошол эле жумушта иштедим. 5 ай иштедим, андан кийин бир пиццерияда иштедим, аяктан 1 эле ай иштедим. Бирок тоже доставкада. В общем, 6 ай иштедим да доставкада. Квартира табыш кийин оңойлуу болуп кеттиби? Квартира табыш уже оңой, бияка адаптация болгондон кийин уже жеңил болуп баштады. Көнүп. Каякта жашадыңар баягы кыргыздар жакта? Биринчи келгенде павильондо жашадык. Павильондо 3000 кыргыз жашайт. Баары билет. Ооба, туугандар, сиздерге айтып коеюн. Павильон деген кимде ким Россия жергесинде, Москва шаарында жашап, ошол жерде иштесе, биздин ошо Москвадагы Кузьминки деп элестетсеңиздер болот да, азыркы биз айтып аткан павильон деген жер. Ал жерде аябай көп кыргыздар жашашат. Ошол кыргыздардын көптүгү жакшы, бирок кээ бир учурларда кыргыздардын көптүгү дагы бир канча зыяндарды тийгизип атат. Азыркы учурда ошол жерде кыргыздар көп жашайт да. Анан жаңы эле свежий маалымат деп кабыл алсаңыздар болот. Жакында ошо павильон бар, павильондун аркы жагында токой бар. Токойго ошо эликтерди, бир эликти союп, терисин сыйрып аткан жеринен полистер кармаптыр да. Ошентип мага көптөгөн немелерди айтышты, видеолорун жөнөтүштү. Аларды чыгарганга мындай туура эмес, бирок айтып койгону кыргыз мекендештерине эскертип коелу деген өгүттү эле айтып атабыз. Ошондон кыргыз мекендештерибиз көп болойлу, бирок тартипте дагы Американын законун сыйлап жүрөйлү. Анда эмесе Мирлан, жумушуң көрөйлү. Бүгүн кандай башталат, жумушуң кандай болот? Баардыгын көрсөтүп берели туугандар. Анда эмесе кызыктын баары алдыда. Кеттикпи? Азыр машинаны көрөйлү анда биринчи. Ооба. Бул менин машинам, ошо келгенде эле Prius алганбыз. Анткени биякта Prius доставка аябай экономичный да. Да. Анан баягы игрушечный машина сыяктуу эле экен, бизде механик айдап жүргөнбүз да. Бул коробкасы да мындай кичинекей эле. Point эле доставкадан парковка кылганда аябай оңой. Ошо келгенде эле биякта алганбыз, ошол менен до сих пор биякта эле жүрөбүз. Канча сомго алдың мына машина? Бияк келгенде 6000 долларга алганбыз. 6000. Бузулбай эле жакшы эле. Жакшы эле. Кеттик анда эмесе туугандар. Мирлан, айтсаң, эмне жумуш кыласың? Бул жумушта канчадан бери иштеп атасың? Ушулар боюнча айтып берчи кеңири керек. Бул жумушту баштаганыбызга 1,5 ай болду. Азыр шаурма жасап иштеп атабыз. Шаурма жасап. Ооба. Биз доставкада иштеп жүргөндө тамак аш маселеси аябай оор болчу да. Адал тамак, анан биздин биякта кыргыздардын кафелери саналуу эле кафелер бар да. Башка нациянын тамагын жей албайсың. Эми биз көнүп калган тамак эле жеп атат экенбиз да. Специфический тамактар бизге дал келбей калат экен. Биринчиден ошо адал азык, адал тамак проблема болчу аябай. Ошол идея келди. Бияктын баягы бизнес кылайын дегенде бир проблеманы решать этиш керек да. Анан ошол проблеманы изилдеп баштадык.
доставкада жүргөндө деле мен помещение карап, доставкада жалаң кафелерге киресиң да, ресторандардан тамак аш алып чыкканда ошактан карап, көздөп, бул Американ системасы кандай устроено. Мындай изучать этип баштадык. Анан шаурма бизде Кыргызстанда фастфуд сыяктуу катуу өнүккөн го. Биякты байкап жүрсөм, шаурма жок экен да. Кыргыздардын кафелери бар, бирок шаурма жок именно. Анан конкуренция жок экен да. Ниша бош. Анан ошону изилдеп баштадык. Бияктан жакшы помещение чыгып калды. Сонун локациясы да баягы айтып аткан павильондун жанында. 1,5 майл 6 мүнөттүк жол. Ошо помещенияны көрүп, алайлы деп чечтик. Бирок азыр мына шаурманы силерге азыр мына башка улуттар деле жесе керек, мисалы. Ооба, шаурманы в основном американецтер келип, булар мындай тамакты көрө элек да. Жеп көрүп, ушундай да тамак барбы, фастфуд барбы деп таң калышып, жеп келип жаңы ачылыш болуп атат да аларгачы. Бирок в основном биздин клиенттер ошо биздин мекендештер, кыргыздар. Ооба. Павильондун жанында болгон үчүн дагы кыргыздар көп келсе силерге. Ооба, бизге павильондун жаныбызда кыргыздар көп келет. Анан бирок ага карабай деле алыскы райондордон деле келип атышат. Шаурмага аябай сонун болуптур деп. Силер мурдун баягы Карпинкада иштедим деп айтып калдыңарбы, Карпинкада? Карпинкада жок, Карпинкада иштеген жокпуз, бирок ошо жакта шаурма жасап досум бар болчу, ошол жакта жүрүп калганбыз. Баягы үстүнөн эле мындай билчүмүн да. Баягы шаурма идея келгенден кийин ойлондум, кантип кылам, кандай кылабыз деп. Бирок баягы ар ким өзүнүн жумушун жакшы жасайт. Шаурмист издеп баштадым группалардан, биякта кыргыз группалар бар. Шаурмисттерди алып келдим, келип көрдүк, жасап, тест кылдык. Анан жакшы болду да. Рецепт биз Кыргызстандан алдык рецептти. Бишкектегидей Карпинка, Панарынский, Оазистегидей. Азыр Кыргызстанда эки дос дегендерди көп чейт го негизичи. Мен ошодон жечимин. Негизи мындай дамыганда өзүңүз эле айтыңыз, өзүңүз биринчи тест кылган учурда ошолордон айырмачылыгы билиндиби? Бул жакта мисалы продукта башка дегендейчи. Ооба, айырмачылыгы көп. Анткени бияктын эттери, овощтарында биздикиндей витаминдан вкус жок да. Бирок аракет кылдык аябай прям ошол Кыргызстандагыдай шаурма жасаган. Ошондой эле шаурма болду да. Биякты келип биринчи келген клиент жеп көрүп, Кыргызстанды эстеп кеттим. Кыргызстанда жүргөндө болуп атам деп, интерьерди да ошо Кыргызстандагыдай, Кыргызстандагы кафелердегидей кылып жасаганбыз да. Азыр анда достор көрөбүз, кафенин ичине көрөбүз, Мирлан кандай иштейт, кафенин ичин көрсөтөбүз, шаурмаларын көрсөтөбүз. Чындап эле баягындай Панарынский, Паталаский деген Карпинкадагы шаурмалардайбы? Же андай эмеспи? Assalamu alaikum, урматтуу биздин Россия жергесинде иштеп эмгектенген биздин мекендештер. Сиздер үчүн сонун жаңылык. Биздин өнөктөшүбүз Тинькофф Black дебиттик картасы. Аны менен сиз Өзбекстанга, Тажикстанга, Кыргызстанга телефон номери аркылуу комиссиясыз акча которо аласыз. Эң негизгиси Тинькофф Black дебит картасын тарифтөө үчүн Россия жарандыгынын кереги жок. Жана бул карта менен бардык сатып алуулар үчүн автоунаа же 50 000 рубль утуп алууга болот. Болгону шилтеме аркылуу картаны тарифтеп 31 декабрга чейин бардык сатып алуу төлөө жетиштүү. Ошондо сиз 5 миллион рубльдук оюнунун катышуучусу болосуз. Ал эми автоунаа утуп алуу үчүн 31 декабрга чейин бул карта менен башка өлкөгө 20 000 же 20 000ден ашык акча которуу керек. Жаңы жылдын алдында жакындарыңызды кубантып акча жөнөтүп, ошол эле учурда өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү колдон чыгарбаңыз. Утуш оюнунда 3 хавал автоунаасы жана 50 000 рубльдан 100 байга ойнотулат. Башкача айтканда, ар бир адамдын утууга мүмкүнчүлүгү бар. Тинькофф банк картасын таризеңиз, жаңы жылдын алдында акча унаа утуп алуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбаңыз. Айтмакчы, Тинькофф банк картасынын колдоо кызматы кыргыз, өзбек, тажик тилдеринде иштейт. Бул абдан ыңгайлуу. Мынакей биздин локация ушул, биздин шаурма номер 1 деп койгонбуз. Номер 1. Номер 1 болойлу деп. Анан кийин кимдер ачса шаурма номер 2 деп коюш. Анан бияктын парковкасы кенен, ошонусу жакшы, плюс бекер. Локация аябай сонун, жаныбызда аэропорт бар. Аэропорт. Анан жанакы эле павильон. Локациясы жакшы жерде. Жакшы жеркен, туугандар, парковкасы дагы анан таза дагы жеркен да. Америкада көп эле учурда баягы Америка вау деген эмес.
ал жакта бул жакта мусор жатканбы, башка болот. Таза экен бирок. Анда эмесе достор, ичине кирип, ички жумуштарын чогуу көрөлү. Ассаламу алейкум. Мына биздин помещение ушул. Анан бул желегибизди ушул жакка илип койдук. Анткени бияктан өткөндө жолдон сразу көрүнөт да. Бул жактан эшиктен э? Бир окуя болгон, биринчи клиенттер келип, казактар келген. Келип туруп, жолдон кетип атсызлердин желегиңер көрүп калды, кыргыз бир туугандар бар экен биякта деп. Ушундай маркетинг сыяктуу болуп калган да тоже. А бирок ичинде баягы аура, декор ошого да келип, атмосфера баягы Кыргызстанда отургандай болупчу. Буларды не Кыргызстандан заказ кылгаңар ошондо? Ооба, бияктарды Кыргызстандан алып келгенбиз баары. Коймо, чийме баардыгы тияктардыкы. Булар ошондо канча адамга ылайыкташкан бул жер? Азыр 7 столик, 28 киши батат. 28 киши. Дагы столиктер бар, биз буюрса жакында дагы көбөйтөбүз. Ооба. Бул жада калса да салфетницалар, монун баары Кыргызстандан келген да. Ошоларды Кыргызстандан алып келдиңер? Кыргызстандан алып келебиз. Некоторые бияктан керектүү инструменттерди да Кыргызстандан келген бар. Мына ушул салфетканы да Кыргызстандан алып келдирип атасыз. Салфетка эмес, бул эмелерин. Салфетница. Бул немелерди? Бул келип коюп. Жакшы. Хорошо, анда биз сиздин жумушуңузга киришели, жумушуңузду көрөлү. Биякка күндө келип форманы алмаштырабыз биринчи очередь. Анткени биякта тазалык аябай караш керек. Биякта санэпидепстанция жакшы текшерет. Келип аябай текшеришет. Келгенде эле форманы кийип, жумуш шаарма жасап атканда перчатка кийиш керек да обязательно. Баардык тамактарды, овощ, эт кармайсың, ошонун баарыны перчатка менен жасаш керек да. Баарына соответствовать этиш керек. Журланда эмесе ичине кирип көргөзөлү. Мынакей биздин кухня биякта бизде киргенде эле свежий нандар турат баягы. Өзүңөр пиширасыңар да, э? Ооба, апам жаткан нандай дегендейчи. Биякта ушул жерде бүт кухнянын баары, бияк шаурма жасалат бияктан. Шорпону бияктан жасайбыз бизде, не только шаурма, манты бар, шорпо бар, суюк тамактарды ичип туруш керек да. Пельмень бар. Кыргыз тамактары. Кыргыз тамактары. Бизде бүт рецепттер, поварлар Кыргызстандан келген. Бүт тамактар ошо Кыргызстандагы да. Шаурманы бул куриный, анан говяжий барбы? Ооба, куриный, анан говядина бар, эки түрү. Бизге в основном кыргыздар баягы говядина көп калганбыз да, эт жеп. Ошо в основном эт. Өтүңүз. Бул жактан жасалат, бул жерде. Шаурманы бияктан жасайбыз. Биякта баары удобный бизде. Жаңы бүт баары. Жакшы. Кымбат оборудованиялар. Бүт баары холодильник, өзүңүздөр көргөндөй бүт четтин баары. Кухнянын баары именно шаурма свежий болуш үчүн продукталар холодильникте туруш керек. Мынакей бул биздин нандар. Айылдагыдай майлуу нандай. Духовкабызга салып коебуз. Ар бир шаурма жасаганда мындай одноразовый перчаткалар болот. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. Запеченный дейт, острый шаурма, двойной, да бир канчалар бар экен. Бакет шаурма дейт. Кыргыз кузиндардан, кыргыз кухнясынан манты бар экен. Мына не? Пельмен бар экен. Анан шорпо бар экен. Дагы шаурма же болсо дагы кыргыз неме тамактар кошулат экен. Биз азыр шаурма заказ берип көрөлү. Классик шаурмадан бирөөнү, анан острый шаурмадан бирөөнү. Канча мүнөт атат бул? 10 мүнөт, э? Анда биз даамын чогуу көргөнчө стол үстүндө маектип атабыз. Достор, бул бизнестин ордунда эң чоң бир ролду ойногон дагы бир байке менен жолуктук. Бул инвестор экен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Куш келипсиңер. Жакшы, рахмат. Өзүңүз жакшысызбы? Жакшы. Жумуштар кандай болуп атат? Акырындан. Инвесторлор да ушинтип иштейби, кассада туруп, Биз бүт жумушту кыла беребиз. Идиш жууп, пол жууп, любой мындай ким жумушчун, ар бир жумушчун ордун басабыз да. Жакшы. Анан бул Мирлан менен кандай таанышып калдыңыз? Кандай булар менен иштешип калдыңыз? Ушулар боюнча айтып коесузбу? Бизде будан башка да баягы чакан бизнес бар. Машиналарды баягы арендага берип, анан ошо Мирлан ошо реклама киргизгенде жазып калды, ушундай машина керек деп, анан келгенде таанышып, ошо менден бир 3-4 ай машина айдады. Анан ошол убагында дагы баягы
байке бул ишти кылайлы, байке тигил ишти кылайлы деп баягы ар кандай сунуштар менен келип атты. Анан макул деп эметсек кичине болбой калат. Анан баягы дагы бир ушул проект менен келди. Байке ушундай жакшы бир эме чыгып атат, орун чыгып атат, ушу алып шаурма ачайлы деп анан мага да жагып ошону колдоп баягы керектүү бизден керектелип нерсенин баарын биз баягы колдоп бергенге аракет кылдык. Биякта ошо кыргыз мекендештер эми көп да баягындай эми может сиз келгениңизге канча болду ушуна? 4 жыл болду. 4 жыл. Эми сизге будан башка деле бир адамдар келген да сунуштабы? Баягы. Албетте. Баягы мындай кылайлы, тигиндей кылайлы деп баягы болуп калат. Анан эмнегедир ушу бир жаш бала менен бир кылып көрөлү дедим да. Өзүм жалгыз ачкандан дагы эметип анан баягы как раз идеясы бар, иштейм деп күйүп турат көзүндөчү. Анан ошондон да баягы бир ушу кандай бир кылып көрөлү дедим да. Баягы биз башын эмет берсек анан баягы аягын өзү алып кетет деген. Буюрса жакшы, эми азыркы күндө баягы өзүм көрүп атам, баягы уйкуну четке коюп коюп эле баягы эмгегин аябай жакшы аракет кылып атат да. Мынакей биздин туугандар тамагыбыз даяр болуптур, шаурма. Экөөнү айтканбыз. Рахмат. Рахмат. Азыр экөөнү көрөбүз, наамын көрөбүз, кандай болгонун көрөбүз. Анан бул жерде эң негизгиси кыргыздардын чалабы бар экен, Шоро компаниясы. Сонун азыр биз байкап көрөбүз. Ой, кандай сочный. Туугандар, шаурма аябай даамдуу экен, андай сочный экен да. Өзү эле баягы келетканда айткан эле да. Тамак негизи баягындай карпинкадагыдай ошондой даамдуу кылганга аракет кылып атабыз деп айттым эле да. Чындап эле ошондой экен, бирокчу бул канча турат эми? Бул сыналарың кандай бир эле калыпта койгонсуңар? Эң кымбаты, эң арзанын айтчы. İşte 2 эле ба, эң арзаны 11.95, 12 доллар. Эң кымбаты 15 доллар. 15 доллар бул двойной. Двойной. Негизи бул жак боюнча айтып бербейсиңби? Кайсыл убакта адамдар көп келет? Канча адам иштейт, ошолор боюнча айтып берчи. Биякта биз эртең саат 11-де ачылабыз, 11-ден түнкү 2-ге чейин. 11-ден ачылганда обедке келишет биздин мекендештер. Обедке келип, анан бизде 12-ден кийин киши көп болот 2-ге чейин. Анткени 12-де заведениялардын баары жабылат биякта, Америкада эрте жатышат да, баары эрте жабылып. Анан биздин мекендештер деле жумуштан кеч кайтканда келип, павильон жаныбызда эле келип эле кирип жеп кетишет да. Бул жерде канча адам иштейт негизи? Биякта 4 киши иштейт, азыр 4 иштейбиз. Бири 20 жылдан бери тамак жасап жүргөн. Кыргызстанда ошо бияка келип бизге азыр тамак жасап берип атат. Ошо биздин манты, пельмень, шорпаларды. Азыр буну өзүңүз жасадыңыз э, буну? Ооба, муну өзүбүз жасайбыз. Өзүңүз деле шеф повар турбайсызбы? Эми өзүбүз бияктан үйрөнүп, кичине болгон, ошону керек болгондо үйрөнүп кетет экенсиң. Бир күндө канча шаурма сатасыңар негизи? Бир күндө средний азыр 150 сатып атабыз. 150 150 плюс биздин мантыны жеп көрүшүп аябай келип атышат да. Мантыга мощный экен, мантыга сочный экен. Порциясы да нормально. Баалары да биз өтө эметип койгон жокпуз. Приемлемый да баалары. Манты порциясы 13 доллар бизде. 13 бе? Башка жерлерде 15тен өйдө да, 18, 19. Шорпо бизде 10 доллар. Шорпо пельмень. Баарын эле арзан кылып койгонбуз. Мисалы эле алганда чалапты башка жерлерде 15 доллардан өйдө сатышат да. Биз биякта 10 доллардан сатабыз. Бул жакта кандай экен, мисалы ушу повар болуп иштегенге лицензия башка деген кандай болду жумушка кириш? Биякта эми эң эле оор документтер боюнча биякта лицензия алыш. Лицензия алыш. Анткени бияктан требованиялар аябай чоң. Сертификат бүт эле жерден керек. Бияктан биз халяльный сертификат керек обязательно. Бизнес лайсенс деп коет. Разрешение на работу общепитке. Эң эле кыйындары ошолор. Анан башка да санитария жактан сертификаттар. Манын баары убакыт менен бүтөт. Санэпидстанция келет, текшерет. Биякта каждый холодильниктин ичинде термометр болуш керек. Ошол градуска соответствовать этиш керек. Анан холодильниктин ичинде бардык продукцияларда даталар жазылып туруш керек.
ошонун баарын көзөмөлдөп туруш керек. Анткени бул жумуш общепит ответственный жумуш да. Ошого Бул жакта азыр мисалы повар 4 повар иштейт дедиң, э? 4 поварга мисалы канчадан төлөп бересиңер мисалы? Поварлар канчадан иштешет? Алардын да стажына карап, мындай кылган ишине карап төлөп бересиңер, бирок азыркы мына иштеп аткандар, шаурманы жасап аткандар канчадан төлөп берип атасыңар? Азыр биздин поварларга $15 төлөйбүз. $15 бул эң эле жакшы баа да. Анан документи жок деле жумушка алабыз. Ошол жактан жакшы да бизге. Негизи айтып берсичи, доставкадан бул бизнеске өтүш кандай, мындай бул деле чоң риск да, болуп калабы, болбой калабы депчи. Ушулар боюнча кандай коркунучтар болду негизи? Коркунучтар болгон, аябай, анткени бул оюндун прям аябай чоң ответственность, чоң риск. Мунун баарын башталгандан кийин уже артка жол жок да. Уже до конца келиш керек. Өзүңдүн убактың, өзүңдүн надеждаң, бирөөлөрдүн надеждасы, ошолордун баарын актап чыгарыш керек да. Конечно, айтпайм баары оңой деп. Бул общепит бизнеси бул эң эле кыйын бизнестердин бири экен. Анан биз баягы новичок болуп башында кыйын болуп аткан, азыр эми бышып, көнүп, бүт баарын өзүбүз жасап, болду дагы жууп, идишин да жууп, туалетте тазалап, сыртка чыгып обслуживание мен кылып кирише бербейм. Анан ичинде кухнянын жумуштарын баарын эле кылабыз. Негизи өзүң канча саат иштеп атасың? Канчадан канчага чейин келип атасың? Өзүм 16 саат, 17 саат иштейм. Азыр пока ушундай болуп атат график. Анткени 11-де ачылсак, биз 9-да келип, уже этип, даярдап, бышырып 11-ге даяр болуш керек да. А кечинде 2-де жабабыз, 2-де жабылганда деле бияктын уборкасы бар, уборка кылыш керек. Отчет жактарын санаш керек. Ошентип баарын бүткөнчө 3-3:30 болуп калат. Үйгө чарчап барып эле эчтеке манай жок, тарс жатып. Кайра 9-да эле келиш керек. Кайра 9-да. Келип күндөрү закупка барыш керек болот. Ал күндөрү эртең 7-де турасың, 2 саат, 3 саат уктап алып эле. Этти ошо каяктан аласыңар негизи? Эт азыр биз Мында халал да бардык. Ооба, бизге бүт халал. Этти деген биз өзүбүз бар бойнялардан мустап өзүбүз союп. Бул жакта кайсыл улуттун немелери келет көбүнчөчү? Мисалы американецтер келеби, казакпы, же кыргызбы? Көпчүлүк бөлүктөр азыр кайсылар болуп атат негизи? Кайсы улуттагылар да келип атат? Бизде в основном азыр кыргыздар. Кыргыздар. Анан кыргыздардан кийин казак туугандар. Казактар. Анткени биздин табагыбыз жакын го. Келип жеп көрүп, бир келген киши экинчи жолу кайра келип. Келип атат. Постоянный клиенттер уже болуп атат да. Келип мантусу жеп көрүп, Айше мощный экен, көптөн бери жейлек болчубуз деп. Шаурманы да жеп көрүп, ушундай эле да. Бир келген клиент жакшы келип атат. Бирок шаурман чынында эле действительно жакшы экен. Өзүбүз 23 жашта. Иним бар. Ал баягы бир киши бунун баарын кылыш өтө оор да. Анан алды партнер кылып алгам, иним 19 жашта ал. Да? Да, 19 жашта. Ал да сиз менен чогуу келген. Ал студент. Бияктан ошо чогулуп, баягы оюбуз бир чыгып, ошого көз биякты иштетип атабыз. Ар жагына жүргөн нерселер, бул жагына жүргөн нерселер. Бардык эле закуптардын бардыгын Prius менен эле этпет бардыгы. Бар, Prius менен. Prius'тун акчасын актатып ийдиңиз окшойт энди 6 миң. Актап атат буюрса. Бул помещениени кандай таап калдыңыз негизи? Табыш оор болдубу же кыйын болдубу? Анан канча аренда төлөйсүз бул негизи бул жерге? Арендадан табыш оор болду, чындыгында биз башка жерлерден издеп жүргөм, анан бул плазада эле жанагы партнер иним кафешкада иштечү. Ошонун ээси биякты бизге предлагать этип калды. Баягы силер жакшы балдар келсеңер, жакшы келсеңер, силер давайте, силерде аудитория бар, билем, кыргыздар көп депчи. Анан бул помещениеге келип көрдүк, жакта аябай баары готовый болчу. Анан биз бул помещениени выкупать эттик полностью. Выкупать эттик. Азыр арендасын төлөйбүз. Биякта плазаны мыйзам боюнча по-любому сен аренда төлөшүң керек да. Ооба да. Бирок определенный ошонун төлөйбүз. Арендасы биякта азыр $3,500. Бизнести выкупать эткенден кийин. Анан налогтору кандай болот? Мисалы, бул үйдү, бул жерде жөн эле силер аренда төлөйсүңөр, болду овнерге эле. Же болбосо буну кредитке сатып алыңар уже? Жок, буну деген биз инвестор менен сүйлөшүп, өзүбүз азыр уже выкупать этип алдык полностью, өткөзүп алдык. Өткөзүп алдыңарбы?
Процент боюнча биякта шипиттики 10,5-11 доллар. Иллинойдук биз жашап аткан. Анан бул бизнес ачканга кандай документтер талап кылынат экен? Анан ошол мисалы сиз Мексикадан 7 ай болду деп атпайсызбы келгениңизчи? Анан таң калыштуу нерсе да 7 айда эле келип туруп доставкада иштеп ача калган нерсе да. Анан ошого айтып берсеңиз, кандай мисалы кандай документтер талап кылынат экен? Green карта керекпи же IDV же эмне талап кылынат экен негизи? Кандай документтер? Биякта иштеш үчүн social work болуш керек. Social болуш керек. Ошо social менен биякта компания ачыш өтө жеңил бар Америкада. 2 күндө эле уже компания ачып койсо болот. Компания ачкандан кийин бизнес аккаунт ачыш керек биякта. Бизнес аккаунт тоже бир 10 күндүн ичинде процесс. Бизнес аккаунт ачкандан кийин уже бияктагы ичиндеги сертификаттарды жазыш керек. Ичинде 5 сертификаттай болот. Ошол сертификаттарды бүтүрүп анан ишке кирсе болот. Анан бизге бияктан ошо оунер жардам берди. Бизге көрсөтүп кандай кылат экени. Биякта көптөн бери бизнес кылат экен, 23 жылдан бери. Ошол бизге өзү жардам берип, жакшы жардам берди ошо документация. Ал улуту кандай? Улуту арабмын дейт, бирок баягы Алжирден окшойт. Точно билбейт экенмин, ошону ошо арабча сүйлөшөт. Арабтар деле аябай баягы документке так болушат экен. Биякта басып Америкада. Ошо документтерди туура кылып, ушу ачканга канча убакыт кетти негизи? Документтерди баарын так жолун билсең, 15 күндөн 1 айга чейин бүтүрсө болот. Бүтүрсөң болот. Туугандар, ушул 23 жаш менен 19 жаштагы балдардын, еще булар Мексика менен келген балдар, ушулар бизнес ачканга бул пример болуп берип атышат. Мексика менен келип, ушундай аз убакыттын ичинде дагы бизнес ачса болот экен, туугандар. Андыктан биздин келип, ошо биздин мекендештердин өндүрүшүн колдоп кетиңиздер. Сиздерди чакырып калабыз. Достор, ушуну менен биздин бул чыгарылышты аяктайлы. Кийинки чыгарылыштарда эмнелер тартайлы, кандай багыттагы видеолор тартайлы сиздерге кызык, комментарийге жазып кетиңиз. Ал эми биздин Америкада жашап жаткан мекендештерибиз, башкалары өзүнүн жашоосун же болбосо бизнестерин кыргыз элине көрсөтүп берүүнү кааласаңыздар, биздин номерлерге байланышсаңыздар болот. Биз ар дайым кыргыз элине көрсөтүп бергенге даярбыз. Сиздер менен кийинки эфирден жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар, аман болуңуздар.